Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде өзгөчө видео. Анткени бул видео менин жолдошумдан болмокчу сиздер үчүн. Эгер кызык болсо, рахат алып, жөн гана биз менен чогуу бирге болуңуздар. Мына ушундай чокко бүгүн койдун этин бышырабыз. Ал үчүн бир күн мурун этти маринадтап койгонбуз. Кадимки эле дүкөндүн айранынан 1 литр алдык. 1 аш кашык туз, жарым чай кашык кара мурч, ошондой эле жарым чай кашык кызыл калемпир жана атайын шашлык үчүн татымалдан 2 аш кашык кошобуз. 3-4 тишче сарымсакты майда туурап, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми бул жерде 2,5 килограммдай койдун омурткалары жана кабыргалары өзүбүзгө ылайыктуу кылып баардыгын бөлүп алабыз. Мына ушинтип баардыгын тегиз аралаштырып алабыз да, маринадыбыз айрандан болгондуктан бизге бир аз көбүрөөк убакыт талап кылынат. Ошондуктан бетин жаап 1 суткага муздаткычка коюп коебуз. Достор, мына ушундай жол менен биздин этибиз бышып жатат. Жолдошумдун эти даяр болгончо мен өзүмдүн жашылчаларымды бышырып алсам. Ал үчүн табага өсүмдүк майынан куюп, кааласаңыз бир аз сарымсактан салып койсоңуз майдын даамы чыгат. Жана баклажан, калемпир жана помидорду салып 2-3 мүнөттөн кызарта бышырып, татымына жараша туз жана бир аз калемпирден себелеп коебуз. Ошо менен даяр болот. Достор, мына ушинтип баардыгы даяр болду. Этибиз дагы, жашылчаларыбыз дагы жана сөзсүз түрдө пиязды маринадтап коюңуздар. Аябагандай сонун болот. Ал эми этти айта турган болсок, маринад чындыгында эле аябагандай даамдуу, этибиз жумшак жана эң негизгиси кургак эмес. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Биз ойлойбуз, сиздерге да жагат болуш керек деп. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.